Чабаланын өлүмү. Кытайлардын Коңурбай, Кырмушаанын Мурадил, Кызыл Чоктун Эскара, Калмактан Ушаң, Каражалдуу Бороончу, Каткалаңдын Сайкал, Солоондон Алооке, Доңуз мүнөз Эр Жолой, Ток Шекердин Боз Кертик, ошондой эле алардын баары урматтаган Солобонун Сороондук карысы бар. Алысты билген аяры, кылымдан чыккан кыяры бар. Урганын жыккан балбаны бар, урууну билген зардалы бар. Кытай жыйын курду. Тилге жүйдүк чечен бар, тим билгичтер нечен бар. Алысты көргөн көздүү бар, айтканды жеңген сөздүү бар. Көөдөнү тамдын бетиндей, 6 карыш төштүү бар. Улуктун баары жыйылып, ушактын баары тыйылып, пашасын тагына коюп, баарысы маңдай жагына чыгып маслет кылып аткан чагында ал жыйынга ыран көөдөн келди. Баары ызат кылып, Эсенхан өзү төрдөн орун берди. Бул киши мүрөктүн суусун татып, 350 жашаган, айтканы ката болбогон урматтуу кары, жан кишиден жалтанбаган көөдөн падыша баатырлардын алдында өз оюн айтты. Ырас жери, бул манас бизди койбойт. Баарыңар жакшылап уккула. Маңгулдан түрк, андан кийин Карахан чыккан. Карахандан тараган Бөксөнүн уулу Бөйөн хан, андан Чаян хан. Артынан акылы ааламды баскан Чабулдун уулу Угуз хан. Анын тукуму кумдан көп болду. Кырдагы Угуз уулунан Ногой кыйын чыкты. Андан Жакып, Жакыптан дөөлөтү көлдөй толгон ушул манас. Көр кара өскөн көңкү Кытай калкы. Мен аны көрбөсөм да кандай экенин билип турам. Кечээ кеткен Макелдөөнү союп салышталар. Соорондук уулу Алмамбет башчы болуп төртөө бул жерге келип калды. Аскерине сан жетпей алар ар жагында калыптыр. Бет алган пенде соо болбойт, бежинди булар соо койбойт. Карчашкан пенде соо болбойт, каканды булар соо койбойт. Аскерден бизге айла жок, айтканын макул алсаңар, айылга салык салсаңар. 60 000 кыз алып, акылга дыйкан уз алып, ак боздон жорго мингизип, алтындуу торко кийгизип, 60 000 жамбы алып, астынан тартуу киргизип, урушпай багынсаңар. Ар кылган менен алардын бизден өнөрү артык. Азыр Манастын жолунан аттанып чыккан жан ажалын тааптынат. Бирок анын өлүмү акыры ушу Кытайдан, ага да аз калды. Ыран көөдөндүн айтканы анда турган чабала дуудуга жаккан жок. Жалпыны кайратка чакырып, жалдана үн катты. Ой, таамай 9 ай болду. Бурут келет деп муңканып, үтүрөй үйдөн чыкпай, калаага камалдык. Өрдөгүбүз көрдү, кулжабыз кабар айтып келди дейбиз. Деги, өлчөсүн өз көзү менен көргөн киши барбы? Урушун көрбөй корко берген улуктуктун иши эмес го. Саят кылган көпүрө бар, чантуу мында келбейт дегендер бар. Ишенимдүү батырдан издеп бирөө барган жок. Кызмат кылып Кытайга иштеп бирөө барган жок. Душманга беттешпей туруп тартуу беребиз деген кандай кеп? Андай болсо мен барайын. Рухсат бергиле. Чабаланын чакчырылган бул кебин Коңурбай да кубаттап, алжыган ыран көөдөн деп тилдеп салды. Ошентип карынын кеби кароосуз болуп макул алынган жок. Сунушу жакпаган соң көөдөн ал жерден чыгып түп-түз эле Алмамбеттер турган жакка жөнөдү. Алмамбет калаага жакындап калганда көз байланар кез болду. Алдынан ыран көөдөн келатканын көрүп, атынан түшө таазим кылып көрүштү. Бир азга токтолгон аяр 6 дууду кошчу менен келаткан чабаланын жайын түшүндүрүп, андан ары өз жолуна салды. Мылтыгын бетине кармаган сыргак чоң камыштын четинде күтүп калды. Алеңгир жа сыр жебени мойнуна аскан Алмамбет эбак ээси жок болгон эски тегерменин ордунда өңдү. Маңкандата бастырып, деңкендете желдирип, каканга дууду чабала кыйыгына келгенде, кыйып өтө бергенде, кый кырып чыккан Алмамбет кый сүйбөөнүн тушуна кыйгактуу найза малгытты. Тебетейдей кылып тегеретип ыргытып ийди. Алдындагы чандыбоз атын бир талга чала салды. Артынан ээрчи келгендердин эсин жыйдыра койбой, чоң камыштын четинен жоо бөрүсү эр сыргак качыра берди. Ушул жерден жоо чыгат деп күтпөгөндөр капырет капсаланга кабылып, бирөө да кутулган жок. Эки баатыр баарын акыретине каратты. Карынын тилин албаган чабала ошентип өлүм болду. Аралдагы ак токойго аттарын аса байлап, Каспан тоону беттеп жөнөгөн Алмамбет кайра акылын айландырып ойлонду. Кытайдын эли кылым кол, Каспандын жолу кыйла жол. Ага чейин Манас менен Чубакка кайра барып,
жай күйүн айтып, анан жолго салууну эпкөрдү. Чабаланын Чандыбозун Чубакак тапшырып, Каспан тоосуна андагы жылкычы башы Карагул аяр баштагандарга анан жөнөөнүн туура көрдү да, каруу жарак артылган 6 атты айдап, баатырларды беттеди. Соогат сураган Чубакка чылбырды ыргыта берип, эми өзү күндү жайламай болду. Беркилерге ашыкпай жайбаракат жата берүүсүн айтып, Камбылдын кара суусуна 4 жай таш салды. Касыйдадан кат окуп, Калмакча кара дуба жат окуп, Барайзыдадан бат окуп, күндүн куюн өзгөртүүгө киришти. Асмандан булут айланып, ачып көзү жумганча айдын көзү байланып, жылдыздын баары жабылды. Жылгадан туман табылды. Тоодон булут толгонуп, бөксөдөн булут бөлүнүп, кыбыладан күркүрөп, кызыл мунар көрүнүп, көнөктөгөн немедей көктөн көк кашка мөндүр төгүлүп кирди. Арыктын баары жыгындап, андын баары тыгындап, асмандан 6 сай мөндүр шыбыргактын борошосу бургулап, адамдын башын көтөртпөй, аркы терки ургулап, туурадан туман дүркүрөп, Каспандын улуу тоосунан кара шамал күркүрөп, айбан менен адамды аязына зиркиреп, борошосу басылбай, жааган күнү ачылбай, бирде жамгыр дыбырап, бирде шыбыргак келип, заматта аламат болуп кеткенсе де. 6 күндүк жолдор аркы терки кардады. 60 казык, 100 чынжыргалуу, 90 башты жолун мүй шамалга учуп, андагы жылкычылар ар жерин асылып кармап атышты. Жылкычы башы Карагул, Жылмаң, Чакин, Чалынгыр, Чоркун, Чыңгыл, Чабыр, Толук, Шыбан, Шабыр, Туншалыктын атыр баш болгон жылкычылардын башчыларынын шаштысы кетип, Шибендиктин баатырлары кеңеш кылышты. Аксакалы Карагул экен. Ал беркилерге кайрылып, күндүзү бүркөк, түн ачык, күндүн кую бузулду. Андап көрсөм ушуну Алмамбет жайы шекилдүү 2 күн 1 түн басылган жок. Айтканымды угуңар, ала чамал кулуңдар, кысыраак тайлар кырылып калбасын. Андап камын кылыңар, кар түшпөгөн жайлар кайдагыла. Ойго жылкы айдаңар, ошентип көңүл жайланар. Чөлгө жылкы салалык, чөнөрлүү түзгө баралык. Ар жагы Туңша шаары бар. Чаң тунун баары куш болуп, айланып көктөп жетпесе, алгыр кара шумкардай асманда билип кетпесе, адам жетер жер эмес, деди. Кеңеш ушуга токтолду. Жанагы 60 казык, 100 чынжырлуу, 90 баштуу жолумүй бартал атка жүктөтүлдү. 900 жылкычы жылкыны толкута айдап, Шөнөөлүнүн боюна, Чөкмө тоонун оюна көчүрдү. Бир чекеси чоң Бээжиндин боюна, чоң Кучкаанын оюна жайылды. Алмамбет жай ташын суудан алды. Күн чыгыштын сары жел жүрүп, чымын чыркырап, чымчык чуркурап, жерден булоо буркурап, сасык туман, жөө туман көккө тарап күн ачылды. Тоонун башын куу туман курчап, сайлар ылдый сары жел заркырады. 2 күн 2 түн жаадырган күнү Кытайга күйгүлтүк алып келди. Ар тараптан кабар салып, атпай какан журту аскерин чындады. Көтөргөнү саада ок, таш көтөрүп тоок учкан, ачууланып тартканда 10 күндүк жерге ок учкан, күчүнө киши таңданган, күмүштөн күрсү көтөргөн, күчү толук балбандар жыйылды. Алардын эң эле чабал дегени казандай күрсү туткан. Качырган жоосун сулаткан, камыш кыйып улаткан, тарамышка каптаган, желим менен чаптаган, узундугу 1000 кулач найза көтөргөн найзакерлер жыйылды. Ободогу булуттай оодарылып айланган, оно бою мунардай 10 кулач кылыч байланган дөөлөр, ат мингенди билбеген жөөлөр, өлүмдү билбес таш жүрөктүү баатырлар, мылтыкка адис мергендер, очогон мылтык алган оёндор, жазайыл жаткан жайылдар, балбандар, заңгарлар чогулуп, падышасы Эсенхан болуп түпкү атасы Кабылдан бери калган Азазил Чынтак деген алтындан кылган бутуна сыйынып турду. 99 коңуро кулак тундура күңгүрлөп, жыйынга келген кыйындар азыркы күндүн куюнун бузулганына Алмамбет себепкер экендигин божомолдоп атышты. Андан соң кайраттуулар куру дүрбөөн болбого үндөдү. Угуз уулун эргежел ойлогон макел менен чабала аттанып кеткен. Манас ошол 2 дөөнүн колунан сого албас дешти. Уруун арга тоо таппай, уруу ушарга жоо таппай, өз күчүнө мас болуп турган көзөлдөрү болсо атышкан жоону көрсөк деп самап атышты.